Жаңы ФАПтын имаратынын курулушу менен элет элинин саламаттыгы үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Анткени стоматология, гинекология, жугуштуу оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоо бөлүмдөрү болот. Заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалып, жылытуучу системасы да орнотулат. ФАП бул ичинде толук кандуу ошол туберкулезный, прививочный, жанакы терапевт, педиатр, акушер-гинеколог баардык шарты менен ичинде заманбап аппаратурасы менен камтылган. Мен ойлойм ушул имарат бүткөн соң биздин өзүбүздүн үй бүлөк медицина борбор тарабынан өзүбүздүн кызматкерлер ушул жерде толук кандуу камсыздалып иш алып турат. Капсула салуу аземини облус башчысы Абдикарим Алимбаев жана Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жана жергиликтүү тургундар катышты. Калк саламаттыгы үчүн көрүлүп жаткан камкордук өзгөчө маанилүү экендигин ыйгарым укуктуу өкүл өз сөзүндө белгиледи. Бул жакшы иш-чара бул эл үчүн болуп жатат, элдин ден соолугу үчүн болуп жатат. Мага кече ушундай жаңылыктарды айтып туруп, келип ушунун капсулун ташап бериңиз, ушул жерде жакшынакай бир кара токойдо жакшынакай бир иш-чара өткөрүлүп атат дегенден кийин мен бул жерге барамын дедим. Өзүм келип, аксакалдар менен ошол жергиликтүү эл менен жолугуп, биргеликте ошону фундаментин баштап беребиз деп келдим. Айылдагы фельдшердик, акушердик пункт буга чейин Союз мезгилинде түптөлүп, 1000ден ашуун калкты тейлеп келген. Эскилиги жеткен имаратта 2 медайым, 1 кенже медайым эмгектенип келген. Эми жаңы имараттын курулушу менен калктын ден соолугуна сапаттуу кам көрүүгө шарт түзүлөт дейт жергиликтүүлөр. Бардык шарты менен бул жерде приемный, бардыгы туберкулезный кошулуп барып туруп курулуп атат. Элдин эртеңки келечеги үчүн мына ушул здания үчүн мына шу кызмат кылган же болбосо ушулга аракет кылып аткан өзүбүздүн жигиттердин арасындагы мына шу бардык жакшы кылып аткан иштериге биз ыраазычылык билгизип кетебиз. Саламаттыкты сактоо мекемесинин курулушу Астанабил кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашып жатат. Жалпы сметалык баасы 2,8 миллион сомду түзөт. Ал эми аянты 156 километрде түзөт. ФАП курсакпы деп жүрдүк эле. Бул арабтар менен мамиле кылып барып сүйлөшүп, өзүм ичине бардым да Астанабил кайрымдуулук фондуна Бишкекке барып сүйлөшүп келдим да макул болушуп, ана азыркы күндө Кудайга шүгүр баштап мына капсуланы губернатор баш болуп, акимдер келип салып баштап кетишти. Мына жакында өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарын да көрсөңүздөр керек. Капсула салуу аземине катышкан облус башчысы жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, маек курганга да жетишти. Анда айыл тургундар чек ара, суу, курулушу бүтпөй турган мектепти бүткөрүү тууралуу суроолорун узатышып, спорт жаатына да өзгөчө көңүл бөлүүсүн айтышты. Бизде социалдык маселелер мына көрсөңүздөр, географиялык жактан Өзбекстан 2 айыл менен чектешип турабыз. Дөгера менен шахталар. Климаттык жактан өтө мүңдүү. Пут ооруган, бел ооруган өтө көп бул жердечи. Анан ички тышкы миграция өтө курт. Биздин мектеп 7 жыл болду башталганыңачы. Бүт элек. Мен күн жума сайын мына мен айтам. Жазыла, аз кечирип коюш. Сразу мектеп жөнүндө жазыла. Эртеге дүйшөмбү күнү бул маселени эртеге бир кечке чейин уже жообун алыш керек. Негизги маселе мектеп болуп атат. Мен азыр тапшырманы бердим. Эртеге ушул мектеп боюнча биз көрөбүз. Кандай жумуштарды жасайбыз, кайсыл жака кайрылабыз. Эгер азыр мындай баары Баткен областына жардам беребиз деп турганда, ушул учурдан пайдаланып, мектепти да бүтүрүп алып. Баткен районунун Суу башы айыл аймагы Өзбекстан Республикасынын Сох району менен чектешет. 5 айылды өзүнө камтыган айыл аймак Баткен шаарынан 33 чакырым алыстыкта жайгашкан. Өзгөчө статусу бар Кара Токой айылында учурда 283 кожолук жашайт. Гүлмайрам Айдарали кызы, Медирбек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бүркүт иши бүтпөй 2-3 күнгө чогулган адамдар.